Assalamu alaikum. Desin TV YouTube kanalının görermandары. Biz hazır Oş Bişkek yolunda turabız. Jalalavat aylampasının janında. Mına şul aylampadan oң жака көздөп Сузакка кетет, ал эми сол жака Жалалабад шаарына барат. Бүгүнкү биздин негизги максат Жалалабад шаарынын жакшынакай жерлери менен сиздерди тааныштырыш. Мына шул Жалалабадтын бурула турган айлампасы болуп эсептелет, достор. Биз азыр ушундан эгерде түз кетсе Ошко кетет, сол жака Жалалабадка, оң жака Сузакка. Мына шул биз турган жерди көпчүлүк жакшы билет. Тамактар сатылган, ар кандай кафе, ресторандар көп жайланышкан жер. Мечит дагы бар бул жерде. Мына Бекмамат Осмоновдун сүрөтү турат. Бер жагын бүт айланып кимдердин сүрөттөрү бар экенин көрүп коелу, достор. Бул Жалалабадтын күзгүсү болуп эсептелет. Төашу тоннели менин замандаштарымдын Кыргыз элине калтырган аманаты. Аны элибиздин биримдиги, түндүк түштүктүн экономикалык бакубат турмушу үчүн көздүн карегиндей сактай көргүлө. Абдусүйөркулов, Абду болуш керек эле. Азыр бул жагынан тартабыз, достор. Ынтымагы бар элдин эли чогуу жайылат, ынтымагы жок элдин эли качып, ынтымагы бар элдин эли чогуу жыйылат, ынтымагы жок элдин эли качып суюлат. Барпы Алыкулов. Барпы Алыкуловдун эстелиги экен, достор. Азыр болсо биз ары жагынан тартабыз. Кимдин мына бул жак ушул кафе, ресторандар. Биягынан тартабыз, ким бар экенин көрөбүз. Курманжан Датка апабыздын сүрөтү көрүнүп турат. Азыр өтүп туруп, андан ары өтүп кетебиз. Герт башымдын кайгысын Gödönüme katıp elimdin tınçtığın oylop barattım deyip Kurmanjan Datka. Dostlar, mına bul жерди ушундай жасаган экен, эптеп-септеп жасап койгон экен, азыр талкаланып ушундай акыбалга келиптир. Бул баягы технологиясын туура эмес кылгандыктан болуш керек. Достор, биз азыр Жалалабадтын негизги бир көркөмү болуп эсептелген Жалалабад аркасына, Жалалабад дарбазасына барабыз, достор. Мен ошол жерди сиздерге тартып беремин. Мына ушундай жактан транспорт көп каттам, жүрүп өтүп кетели. Биз, достор, Жалалабад шаарына көздөй бурулдук. Мына азыр мен сиздерге ушул арканы жакындан көрсөтүп берейин. Жолдун аркы бетине өтүп орточо менен кетели, достор. Мына сонун чөптөрдү эгип. Ушул бордюрларды көргөнүмдө, достор, менин ушул милициянын атайын дайындалган отрядында иштеген күндөрүм эске түшөт. Бул дарбазаны сүрөткө тарткан адамдардын бири Шерматов деген архитектор болуш керек эле, Карадариялык. Азыр мен атын унутуп турам, достор. Ал кишиге шерик болуп, ошол кездеги Жалалабад областтык ички иштер башкармалыгынын башчысы Садырбек Дуанаев, генерал-майор ички иштер министрлигинде иштеген, ошол Жалалабад областтык ички иштер башкармалыгын башкарган Садырбек болуш керек эле аты, Дуанаев. Мен ошол кишинин колунда иштегенмин. Ушул жерде
ошол жанакы архитектор менен кошо чийишкен Айтор ички иштер органдарынын кызматкерлеринин дагы мээнети абдан чоң. Ошо бордюрларды балдарга мен старший болуп келип ушул бардыгын койдурганбыз. Биздин ошол отрядда иштеген балдардын баарын эсинде болсо керек. Өзүбүз койгонбуз, эч кандай архитектор жок эле. Мен ойлоп турмун, бир атайын специалисттер келип анан койсо керек десем, сен өзүң специалист, сен кое бер деп. Ошентип анан мен крандар менен балдар ары бери жылдырып коюп берет эле. Ошентип ушул жерди, ушул бордюрлар мооларды кийин эле жасалган. Бул жерлерде ишемби, жекшемби күндөрү жанагы ЗАГСка чыккандар аябай көп келишип, өзүнчө эле бир маданий ушундай иш-чаралар көп өтө турган жерге айланып кеткен да. Бирок тилекке каршы достор, ушу туалет маселеси жок. Ошентип келген жигиттер жолдун аркы бетине, берки бетине мас болуп алып өтө калышып, бул жерди жакшылап ойлондуруш керек дагы. Могу балким чектерден, элдерден трансформация кылып, кандайдыр бир кичинекей бир участокты алып, ошондой жагын дагы караш керек да. Анан эми албетте бул кан жолдун бою. Көп эле андай ызы чууларды кыла бергенге дагы болбойт. Достор, шыгылып кандайдыр бир бирок элдерге шарттар түзүп бериш керек. Мен азыр окуя калыптырмын. Курманбек деп турат. Эмне себептен Курманбектин эстелиги бул жерде? Ушул Сузак районунун Калмак Кырчын деген жагында ушул Курманбек баатырдын согушкан жерлери бар деп айтып жүрүшөт. Күмбөзү Айтор достор, мүмкүнчүлүк болсо ошол жактарды дагы тартабыз. Ошондуктан бул Курманбек эстелиги бар. Ушул Курманбектин эстелиги коюлганда колунда калканы бар эле дейт, жок эле дейт. Мен ушу байкабай калыптырмын достор. Анан калканы түшүп кеткен деп. Бирок андай болбосо керек. Калп болуш керек ал. Биз азыр жолдун аркы бетине өтүп туруп Курманбектин сүрөтүн жакшылап, мына атайын ушул ЗАГСтар үчүн биягы эме кылып койгон окшойт. Мынакей Курманбектин эстелиги. Достор, аябай жакшы кылып краскалап сонун кылып коюптур. Азыр болсо биз арканын өзүнө бара жатабыз. Могу кара колонна болуп тургандар ушул темирден турбалар болсо керек эле. Мен ушул жерде эсимде иштеп жатканыбызда мен анда лейтенант болчумун, жаш старший болуп келген. Анан баягы бушлаттын суук декабрдын күндөрү чакасын тургузуп койгон, баягы жылуураак болсун деп. Көрсө мырза генерал Садырбек Дуанаевка андай ошондой жакасын көтөргөндөргө жин аябай келет экен да. Мен аны каяктан билейин. Молодой лейтенант. Эй, лейтенант деп монун үстүндө туруп алып бакырды. Кимди айтып атат деп мүтүп таппайм да, карасам ошонун башында экен генерал. Түшүр жакаңды, түшүр. Коркуп кетип эле түшүрө калдым жакамды. Анан ай, берге деп мындайраак барган. Сен каяктан болосуң деп. Мен базар оргондон болом, жолдош генерал. Базар оргондон. Мен нарындан болом. Мен могу арканы нарыныма көтөрүп кетпейм. Ушул сага сенин балдарыңа калат. Жакаңды көтөрүп алып турасың бу жерде. Иште жумушуңду деп урушту. Анан чын эле мына мезгилдер өттү. Ал киши ошол ички иштер башкармалыгынан кийин ички иштер министринин биринчи орун басары болуп кетти. Анан аксы окуялары болгондугуна байланыштуу ал кишини ички иштер министрлигине кызматтан алып коюшту. Бирок кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин кайра чек ара кызматында иштеп жүрдү. Азыр ардактуу пенсионер ал аксакал. Ошонун айтканы чын эле экен. Дуанаев көтөрүп кеткен жок. Ошол өзүбүзгө калды. Достор. Анан ошол окуялар ошол биягынан да көрүп коелу. Ошолорду бүтүргөн кездерде мынакей Жалал Абад маркасы.
Biz geç işleytelik de ballar menen bir 10'dan ballardı spesnazdan ballardı bölüp bereteli. Anan abet malın şu yerde mo az meselelere göstertemin abdan кезінде Союздун кезінде өтө мындай популярдуу болгон ашкана бар да, Мадумаратанын ашканасы деп коет. Мадумар деген аксакал ушул өзү ашкана салган экен. Кийин мечиттерди салдырган, башкаларды кылган. Могу алдыбыздагы айыл Каражыгач деген айыл болуш керек. Анан могу жакта ошол Мадумаратанын балдарынын үйлөрү дагы бар. Ошол Мадумаратанын мен баягы атын таппай жаттым эле, Адыл беле деп. Азам миллион деп коет эле. Бул 1 миллиондон мурун дагы Азам миллион деген болгон бул жерде. Аябай жакшы киши болчу. Бизге ошол тамак, абетти уюштуруп берет эле. Ал кезде айлыгыбыз аз отрядта биз 2000 айлык ала элек, мен билбейм, эсимде жок. Анан ошол тамак алып жеген дагы проблема болчу да. Анан ошол бизди тамагын берип, башкасын берип, ошол Азам миллион ошол жерде жумуш иштегенибизден ошентип чоң спонсор болгон. Демек бул Жалалават аркасын курууда негизги спонсорлор ушул Азам аке болгон. Анан жанагы архитекторлору жанагы Шерматов деген киши болгон. Ал да каза болуп калды деп угуп жүрөбүз. Ушул Азам миллион менен экөө дос болсо керек эле. Азам акени ошол өзбек-кыргыз урушунда каза болуп калды деп уктук. Айтор мен көп маалымат биле албайм бул Азам миллион жөнүндө. Ошол Мадумаратанын балдарынын бири болчу. Аябай бул түштүк Жалалават өрөөнүндө таасири чоң адамдардын бири эле. Анан ошол биздин генерал ички иштер министрлигинин Садырбек Дуанаев болчу. Ушул адамдардын мындай күчү менен кыштын күндөрүндө дагы иштегенбиз, тезирээк бүтүп калсын деп. Ушинтип бүтүп калган бул. Азыр мына эми муну кимдер салганы менен иши деле жок болуш керек. Ошол адамдардын фамилияларын жазып койду экен ошол бир почетный доскасына, темирине. Жакшы болмок да жазып койсо. Чын эле ал кишилер кетип калды, мына каза болушту. Садырбек Дуанаев болсо Бишкекте болсо керек, пенсиясын алып шыгырып эстеп жүрүш керек ал адамдарды. Биз азыр ошол Каражыгачтагы Мадумарата чайканасына баратабыз. Достор, бул Мадумарата ашканасы жөнүндө абдан сөз көп. Анткени Союздун кезинде ашканалар аз болгон. Билесиңер да, жана столовая деп коет ал жерде борщ, пельмен, башка тамак жок болот эле. Даже лагманды кылышты деле, ушу түндүктө деле, түштүктө деле билбейт болчу. Уйгур лагман дегенди кийин эле пайда болду, мен аны жеп көргөн эмеспиз. Уйгурлар секрет кылып эле өздөрү жеп жүрө берген экен да, дуңгандар менен кошулуп алып. Анан бул Мадумаратанын ашканасында эң бир популярдуу мантысы болот эле да. Бул азыркы кезде гана ушул ашканалар көбөйүп, адамдар анча келбей калды. Буга чейин бул жерде адам деген үзүлбөй, машиналар толтура болуп, булардын мантысы чоң болот эле, эти көп. Анан ушул мантысын жегени атайын шаардын четинде болсо дагы Мадумаратанын мантысын жеп келели деп. Мени атам кичинекейимде 1-2 жолу алып келген. Андан кийин өзүм келип жүрдүм. Россиядан келгенде досторду чакырып ушул жака тамактанат элек, ошол популярдуу өзгөчө мантыдан жеп. Анан мен ошол Россиядан бир келгенде кыздарымды дагы алып келип, азыркы чоң кызым анан ортончу кызым анда кичинекей болчу. Ошол жерде чайнектин бир мындай айкели окшогон эмеси бар. Ошону сүрөткө түшүп, ошентип анан кеткенбиз да. Ушундай сонун чайкан эле. Азыр болсо башка ашканалар көбөйүп, анын үстүнө Мадумарата өзү өтүп кетти, көзү өтүп кеткен киши. Менеджмент жок болсо керек, билбейм, эмнегедир баягындай популярный эмес. Азыр көрөбүз достор, мантысы барбы жокпу, мантыңар барбы деп. Бар болсо мен азыр өзү обед завтра ичип эле келдим. Ошентсе дагы мантысынан бир мантысын силерге көрсөтөйүн, жеп коелу. Атайын кандай манты экен, акыркы тыйындар кетсе дагы жеп кое берели достор. Анан дагы сиздердин сурооңуздар боюнча башка нерселерди тартабыз.
Bu yerde gayler duruşat. Bular tatsan balaya kalıp ketip жүрüşü mümkün şoндуктан мындайраак тартайын. Ошол достор, азыр биз Мадымарата чайканасына баратабыз. Сол жакта болсо теплицалар аябай түшүптүр. Гайы болсо тиги адамды чыгарып алып документтерин текшерип атат. Бул жерде дагы бирөөлөр турат. Dostlar, bizdin maksat akıbetke ötүү. Bu gayelerdin gözünçe деле коркушпайт да буларчы. Ушинтип бети жок болуп эле өтөбүт. Россияда болгондо аз токтоп турмакта. Адам өтүп кетсин деп. Bu биздин айдоочулар аман эле болсун, эсен эле болушсун. Айрыкча начар даярдайт бизде айдоочуларды. Misal üçün Россияда мен өзüm айдоочулук окугам. Теориясын окумайынча, билмейинче вообще өтө албайсың да. Бул жакта болсо жүрөбүз. Акча бере калып бирдекерип өтүп кетишет. Мурдакыдай болбой калды. Мурда, конечно, акчасын берип коюп эле анан праваны алып алчу экен. Азыр андай жок. Дейт, кичине окумуш болуп, кичине бир аракеттер бар экен. Азыр ушул жерден биз ушул базарды көрүп өтөбүз. Дарыбызды сурайлы, достор. Базар ачып алышкан турбайбы? Биякта базар экен. Жакшысызбы? Дарыбыз канчадан экен? Килограмм 30 сомдон. Каяктын дарыбызы? Өзбекстандыкыбы? Рахмат. Бул жер эмне, базарбы? Базарбы десем жок дейт. Бул ушул комплекстин алдында моундай ширетилген, темирден ширетилген жасалганлар, кованные и сваренные изделия дейт. Аябай сонун демек дарбазаларга ушинтип гүлдөрдү түшүрүүгө болот экен. Нандар турат, достор. Нандарды дагы сурап өтүп кетебиз. Азыр канча экенин. Ассалам алейкум. Рахмат. Нан канчадан экен? 20. Нан 20 сомдон экен, мына жолдун боюнда. Свежий нандар. Азыр биз ушул чайканага киребиз, достор. İştey экен. İştegендей көрүнбөйт го. Көрөлүчү. Стура кирип баратабыз. Биз азыр жете эле экенбиз, достор. Эместедим. Бул сырт эле мечит. Мечити каягында эле. Бул мечит эмес. Мечит жолдун оң жагында болуш керек. Чоң мечит салдырган. Бул азыр эгерде машина менен келатканда көрөт элек ушул Азамекенин үйлөрүн. Мына мечит оң жагында. Бул жөн эле бир комплекс салынган экен, чайкана сыяктуу кылабыз деп ушул иштебей калыптыр да. Эми азыр Жалал-Абадтын өзүндө көп болгон үчүн мынакей мечит, достор. Ушул азыр мечиттер көп. Бул мечитте тиги ошол эч кандай спонсору жок, өздөрү спонсор болуп ушул Мадымаратанын балдары бүтүргөн мечит да. Булар ушул өздөрүнүн айылына көп нерселерди кылган. Бул Кара Жыгач деген айыл. Ушул шаарга кире бериштеги. Мына мындай биз биринчи фонтандары бар эле ушул аркасында. Мен ошол Россиядан келип анан кыздарымды алып келгенде
girip mantısını jep ketkenmiz da mына buyagı уже иштебей калыптыр. Могу арстандарды сонун кылып боеп коюшат эле, краскалап, сырдап, жалтыратып. Андай нерселери жок. Бuyakta дагы бир отура турган эмелери бар окшойт. Тартканга уруксат берет экен эми булар. Мына ушундай кароосуз калыптыр. Буягы. Мындай мен ушул арстандардын үстүндө кыздарым отуруп алып сүрөткө түшүшкөн эле. Арстандар да байкуш. Сыры жок. Бул жерге ушул Мадумарата өзү коюлган окшойт. Өзүнүн ошондой кече күнү мен Арсланбак атанын ушундай күнбөзүнө дагы барып келдим. Мадумарата өзү коюлган чамасы ушул нерсенин ичине. Мавзолей сыяктуу жасап коюптур да. Достор, биз азыр ушул Мадумарата чайханасына келдик. Ассаламу алейкум, тамагыңыздар таттуу болсун. Тамагы бар бекен булардын? Жакшысызбы? Сиз иштейсизби бuyakta? Канчадан мантыңыз? 40? Жакшы, 40 сомдон экен бир штук мантысы. Ушундай ички ал акыбалы, ичине кирген жокмун достор. 40 сомдук мантысынан бир көрөлүк. Анан силерге ошон кайка кетип калдык аял? İçin tartsa боло берсе керек. Эжеке. Манты 40 сом деп коюптур. Жок, YouTube канал. Ассаламу алейкум. Бизге 2 манты бериңизчи. Атайын реклама кылып тартып көрсөтүп коелу. Рахмат. Азыр бул жерди эмне аренда калдыңыздарбы? Демек Мадумаратанын өзүнүн эмеси эмес, силер франчиза болуп калат турбайсыңарбы? Үйрөндүңөрбү анан жакшы эле? Көрөсүз азыр. Макул анда. Биз илгери манты жеп жүргөнбүз бу жерден. Кандай экенин көрөбүз да. Франчиза деп коюшат ошолордун маркасын колдонгон адамдарды. Биз азыр ушул кишилердин мантысын көрөбүз. Достор, биз менен болуңуздар, кетпей туруңуздар. Азыр мына алып чыгат. Адам аз. Бул жерлерде быкпырдай Союздун кезинде адамдар кайнап турчу. Рахмат. Мына бизге азыр мантыны алып келе жатат эжеке. Бияка коесузбу? Мына ушундай мант экен, бир үчтүгү 80 сомдон. Бул азыр мен камерадан анча жакшы көрүнбөй турат, достор. Бир үчтүгү 40 сомдон, 80 сом эки эме. Менимче мен азыр 2 эле үчтүк алдым. Эгер мындай кичине курсак ачыраак болсо 3 үчтүк алса вообще эле тойсо керек, абдан чоң мантылар экен. Азыр мына биз азыр мен жегенден мурун сиздерге ушуну ачып туруп көрсөтөйүн, канча ет. Мына достор, ет жакшы, аябай. Бул азыр бир мант эле обычный көчөдөгү саткан же болбосо Россиядагы саткандардын 2 мантысына барабар экен да, достор. Мына ушундай сонун, анан тегиндей соусун кошуп берет экен. Ушул келсеңиздер, Мадумарата чайханасынан келип, ушул мантылардан жеп кетсеңиздер, арманда болбойсуздар, достор. Эжеке азыр алып келип берди. Анан кийинки берүүнү Жалал Абадтын башка дагы бир сонун жерлеринен баштайбыз.